Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым? Бүгүн силер менен 10-класстар үчүн кыргыз адабияты сабагынан видео сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен профессор Айдаркан Молдокулов атындагы номер 5-Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Бейшенова Лунара. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы класстан тышкаркы окуу. Алык Осмоновдун эскерме билбейм кандай менин күнүм ырлары. Сабактын максаты кыргыз поэзиясынын алпы Алык Осмоновдун билбейм кандай эскерме менин күнүм ырларын окуу менен тагдырга рахмат айтууга үйрөнөбүз. Өмүрү, чыгармачылыгы боюнча алган билимдерибизди тереңдетип, акындын акындык дараметине таасирленүү менен өмүрдү, турмушту баалай билүүгө тарбия алабыз. Анда эмесе сабагыбызды баштасак, поэзиянын ак шумкары болгон Алык Осмоновдун аталган ырларына токтололу. Билбейм кандай ыры. Билбейм кандай эмне ойдо экен катарым. Мен өзүмдүн тагдырыма капамын. Заманымдын керегине жарабай, эрте кургап, муздап бара жатамын. Билбейм кандай кайсы ойдо экен катарым. Мен өзүмдүн жазмышыма капамын. Кыйын күндүн пайдасына жарабай, кыйган талдай сынып бара жатамын. Мен жашадым өз күнүмө таарынбай, кара тилек жаман ойго багынбай, түк билинбей өтүп кетет окшоймун, бир кечээнин жаап кеткен карындай. Таза жүрдүм, кастык ишке камынбай, адал жүрдүм, арамдыкка малынбай. Досторума аппак болду максатым, бир кечээнин аппак жааган карындай. Бул ырды акын Чолпон ата да жазган экен. Бул ырдагы 1-2 ыр саптарында акындын жан кыйноосунан тиштенип онтогону, өчүп бараткан өмүргө аяныч менен муңканганы айкын угулуп турат. Ал эми кийинки акыркы ыр саптарында болсо, сабыр менен араң токтоткон чыңырык, сарсанаага чыланган кусалык, ар кандай мерездин да муунун бошотуп жиберчү кайгы күчү бар. Билинбей аппак жааган түнкү кардын элеси болсо, ырдын кейиштүү маанайына жарык шоола түшүрүп, кандайдыр арулукту билдирип тургансыйт. Ал эми эскерме деген ырын карап көрөлү. Мен тургузбайм эскерсин деп эскерме, эскерсин деп эстетээрге эч нерсе, кайтпас күнгө калкып кете беремин, кайсы күнү тагдырыма кез келсе. Эрксиз сыйлап, караңгы көр кереңин, сыртта калар аз болсо да керегим, билбес жанга өспөс менин бийигим, билген жанга өсөр менин тереңим. Таштан болор, кумдан болор төшөгүм, аз болсо да сыртта калар сөздөрүм, өлсөм дагы жара тээп мүрзөмдү, буудан болуп таскак салып өтөрмүн. Бул ырын акын 1945-жылы Кой Сарыда жараткан экен. Бул ырында болсо байкап тургандайсыздар, бул дүйнөгө келген ар бир инсан өлүмгө кириптер экенин билип, өлүмгө кайдыгер, атүгүл ирониялуу кароого аракет кылган. Дени соо адам демейди айрыкча жаш кезинде өмүрү менен өлүм жайын ойлоп көп деле баш катырбайт. Ал эми ооруга чалдыккан адам жаш-карысына карабай, өлүмдү ойлоого аргасыз болот. Акын бала чагынан ооруп, өлөр өлгүчө кесел менен алып урушкан.
ал өз оорусунун күчөп кеткенин, ошо дартты акыры өзүн алып жыгаарын көрүп билип турган. Ал эми менин күнүм ырына токтолсок, менин күнүм кирген суудай күрүлдөйт, күзүн күтүп мөмөсүнөн күбүлбөйт, ыза кылып жарыкчылык дүйнөнү, карыганда жаш уландай бир гүлдөйт. Менин күнүм өлбөсүнө түңүлбөйт, толкун урса тайызына сүрүлбөйт, тирүүлүктө жоктугуна жол бербей, жер түбүндө чирисе да бир гүлдөйт. Бар бололу түгөнбөйлү курдаштар, узак болсун бул сапар, кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Бул ырындагы акын 1948-жылы Чолпон Атада жазган экен. Бул менин күнүм ырында акыркы ырсаптары: бар бололу түгөнбөйлү курдаштар, узак болсун бул сапар, кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Мына ушул ырсаптарында баарда мурда өзүнүн жекече ой сезимдерин, кайгы касиретин ыркылып жазып, ошонусу менен кыргыз поэзиясына жаңылык киргизип жатат. Анткени менен бул ырдын эмоционалдык таасиринен окурман көңүл чөгөттүккө кабылбайт. Тескерисинче, ар бир өмүрдүн кымбаттыгын жана кайталангаслыгын айкын туят. Эми бул ырларды үйдөн өз алдыбызча окуп, колубуздан келсе жаттап, ырдын мазмунун түшүнүп, маанилик жактан чечмелеп, лирикалык каармандын ички ой туюмдарын жан дүйнөңөр менен сезип окуйсуңар деп ишенем. Бүткүл аалам, гүл, боектор, добуштар, баардык жаратылыш, баардык турмуш поэзия дүйнөсү деп айткан экен орустун улуу окумуштуусу Виссарион Григорьевич Белинский. Демек балдар, бүгүн биз кыргыз элине поэтикалык генийинин тереңдиги жана кеңдиги жагынан орус элинде улуу Пушкин кандай ардакталса, ар бир кыргыз үчүн дал мына ошондой түшүнүктүү жана кымбат болуп эсептелген Алп акын Алык Осмоновдун поэзиясына саякат жасап, кайталоо жүргүзөбүз. Алыкул Осмоновдун өмүр баянын ала турган болсок, силер баарыңар билесиңер, Алык Осмонов 1915-жылы 21-мартта Чүй областындагы Капталарык айылында жарык дүйнөгө келгендигин. Ошондой эле баарыбызга белгилүү болгон 1925-1928 Фрунзедеги балдар үйүндө тарбиялангандыгы, ата-энесинен эрте ажырап, оор турмушту башынан көргөндүгү баарыбызга маалым. 1929-жылы Фрунзе педтехникумуна тапшырган. 1933-жылы педтехникумду ийгиликтүү аяктайт. 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү болуп кабыл алынат. Деги эле Алык Осмоновдун өмүр жолу тууралуу айта турган болсок, маалыматтар биздин такта бетине батпай калат. Ошол себептен кыскача маалымат катары кайталасак, жарык көргөн эмгектери. Эң алгач билесиңер, Сабаттуу бол газетасына акындын Кызыл жүк аттуу ыры 1930-жылы жарык көргөн. 1935-жылы Тандалган ырлар жыйнагы, 1937-жылы Жылдыздуу жаштык, Чолпон стан жыйнактары чыккан.
Андан кийин 1945-жылы Махаббат, 1947-жылы Менин жерим, Ырдын жери, Жаңы ырлар жыйнактары чыккан. 1958-жылы Ата журт аттуу жыйнагы жарык көргөн. 2014-жылы чыгармалар жыйнагынын 1-томдугу жана 2-томдугу дагы жаңыланып жарыкка чыккандыгы баарыбызга белгилүү. Бул жерде биз дээрлик Алп акыныбыздын толук чыгармачылыгын, жарык көргөн эмгектерин санап бүтө албайбыз. Ошол себептен бул жерде урунттуу, эске алчу маалыматтарды гана эсептеп жазуудабыз. Эми анын алган сыйлыктары, наамдары тууралуу кыскача сөз кылсак, 1938-жылы Ардак белгиси ордени менен сыйланат. 1946-жылы Улуу Ата мекендик согуш мезгилинде каарман эмгеги үчүн медаль менен сыйланат. 1950-жылы Мойдом жыйнагы Сталиндик сыйлыкка ээ болгон. Ошондой эле 1967-жылы Ленин комсомолу сыйлыгынын номер 1 лауреаттык күбөлүгү менен сыйланат. Эми ушул биздин акшумкар акыныбыз, Алп акыныбыз Алкул Осмоновдун наамын алып жүргөн мекемелер, окуу жайлар жөнүндө жана сыйлыктар жөнүндө сөз кыла турган болсок, 1986-жылы Алкул Осмонов атындагы адабий сыйлык уюшулган. Ошондой эле 1988-жылы номер 68-мектепке Алкул Осмонов аты ыйгарылат. 1990-жылы номер 9-китепканага Алкул Осмоновдун ысымы ыйгарылган. Ошондой эле Алкул Осмонов атындагы 4060 метр бийиктиктеги тоо чокусу бар жана ошондой эле бир кеме Алкул Осмонов наамында. Дагы айта кете турган болсок, Алкул Осмоновдун наамын алып жүргөн биздин жерлерибизде мына бул карта бетинде көрүнүп турган ар кайсы булуң бурчубузда Алкул Осмоновдун наамын алган мекемелер, окуу жайлар, көчөлөрдүн аталыштары көп санай берсек. Андан тышкары дагы борборубуздагы улуттук китепканадагы учурда Алкул Осмонов наамын алып жүрөт. Мына ушундай зор талантыбыз, адабиятыбыздын, поэзиянын акшумкары Алкул Осмонов 1950-жылы 12-декабрда дүйнөдөн кайткан. Бул жерде мына ушул Алкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылыгын Кыргыз Республикасынын картасында чагылдырып беришибиздин себеби дагы балдар поэзиянын генийи, жалпы жамы жууртка таанымал болгон, баардыгынын жүрөгүнөн сүйгүнчүктүү орун ала алган, мыкты, таланттуу, аз жашаса дагы саз жашаган акыныбыздын өмүр таржымалын баардык инсан билип, баардык инсандын жүрөгүнө жакын экендигин чагылдыруу иретинде мына ушул схема аркылуу берүүнү туура көрдүм. Ал эми бул сүрөттөн силер көрүп турган Ысык көл, ошондой эле Алкул Осмоновдун 30 жашырындагы Ак боз аттын элеси чагылдырылып турат. Жана ошондой эле бул жерде 2 ыры турат. Бул Ысык көл тууралуу ыр жана ошондой эле 30 жаш ырынын үзүндү. Карап көрөлү. Ысык көл кээде тынч да, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу мындай жолдош күткөн жокмун деп мына чалкып жаткан Ысык көлгө арнап жазган ырсабы. Ал эми кийинкиси ырас, өмүр кандай кыска, кандай аз, тагдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас, бирок чиркин, аздыгына мейли эле,
анын октой тездигине кататпаш. Кечээ гана тиги кырда жок эле кайдан чыкты боз ат минген 30 жаш. Бул ырсабында акындын жашоону, өмүрдү 30 жаш деген ырында баалоосу көрүнүп турат. Азыркы көз караш менен караганда 30 жаш бул жаш курак деп эсептейбиз. Ал эми мына ушул акын өмүр кандай кыска, кандай аз ушул 30 жаш боз ат минип кайдан чыкты деген көз караштарын түшүнүп көрө алабыз. Балдар, бул сүрөттө көрүп турганыңардай эле мен азыр айткандай биз алкылсыз ысык көлдү, ысык көлсүз алкылды элестете албайбыз. Ошондой эле акындын ак боз атын. Булар бизге бир бүтүндүк катары элестейт. Акын үчүн жан жыргаткан 3 жыргалы болгон. Алар акындын биз жогорудагы анализдеп, окуп, үйрөнүп, сүйүп окуп жаткан ырлары, ошондой эле азыр эле айтып өткөн Ысык көлү жана Кызы Жыпартайы. Кызы Жыпартайга арналган Бөбөккө аттуу ыры бар экенин баардыгыбыз билебиз. Мына ушул ыр саптарына кайрылып көрсөк. Күндөр болду, ырас, аздым жүдөдүм. Эртесинде кайыр унутуп күлгөнмүн. Бирок чиркин, бөбөк деми күч экен. Эч мынчалык ууланбаган жүрөгүм. Алтын да бар, асыл да бар элдерде. Не бир түркүн, сонундар бар дүйнөдө. Ошончолук кымбаттардын ичинен атасы үчүн бөбөккө тең жок эле. Сулуу тоолор, көркөм көлдөр четинде. Көп гүлдөр бар, кызыл жашыл түрлөрдө. Жер аңкыган ошончо жыт ичинен атасы үчүн Жыпартай жыт жок эле. Бул ырынын аякы ырсаптарында акын төмөндөгүчө аяктайт. Бар болсо экен картайганда көргөнү, соо болсо экен жаштын жаңы жөлөгү. Өмүр алда, эртеңкиге тобокел, өлбөсө экен башкалардын бөбөгү. Карагылачы балдар, бул жерде акын ушунчалык ак көңүл, ушунчалык адамдарга жакшылык гана каалаган, өзүнүн башына келген азапты башкаларга каалабай, айрым бир адамдардай көрө албастык кылып, эмне үчүн мен бактысызмын, эмне үчүн менин балам жок деп карамүртөздүк ой ойлонбостон башка адамга ушундай кыйынчылык түшпөсө экен деп жан дүйнөсүндөгү кыйкырыкты ыр саптарына айлантып жатат. Демек балдар, өтүп жаткан өмүрдө акын үчүн эң аялуу, эң кымбаты бул тирүүлүк болгон. Тирүүлүк акындын ою боюнча кемийбеген кенч, шаан шөкөт, адамга бир эле жолу келчү нерсе катары сезилген. Албетте балдар, чындыгында тирүүлүк мына ушундай. Акындын оюндагыдай эле кемийбеген кенч, шаан шөкөт, ошондой эле адам баласына бир эле жолу келчү нерсе болуп саналат. Бул нерсени азыркы учурда дагы көрүп, ынанып жатабыз. Келгиле балдар, тирүүлүктү баалап, ден соолукту карап, улууларды урматтап, кичүүлөрдү заттап, таланттуу адамдарыбыз менен сыймыктанып, алардан сабак алып, замандын татыктуу атуулу болууга умтулалы. Жакшы адат бул көнүгүү дейт балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабактан канчалык деңгээлде көңүл коюп укканыңарды текшерип өтсөк. Таза жүрдүм, кастык ишке камынбай, адал жүрдүм, арамдыкка малынбай деген ырсаптары акындын кайсы ырынан алынган?
А. Эскерме. Б. Билбейм кандай. Всы менин ырым. Гсы менин күнүм. Бүгүнкү сабакта өтүлгөн ырлардын арасынан кайсыл ырга таандык ыр саптары? Ойлонуп туура жообун таптыңар деп ойлойм. Туура жообу Б варианты. Билбейм кандай ыры. Экинчи суроо. Таштан болор, кумдан болор төшөгүм, аз болсо да сыртта калар сөздөрүм деген ыр саптары акындын кайсы ырынан алынган? Ошол эле бүгүнкү өткөн менин күнүм, билбейм кандай, менин ырым, эскерме ыры. Ойлонобуз. Эстейбиз сабакты бүгүнкү. Туура жообун таптыңар деп эсептейм. Г варианты эскерме ырынан алынган. Эскерме ырында акын таштан болор, кумдан болор төшөгүм, аз да болсо сыртта калар сөздөрүм. Кайсы бир мезгилдер келгенде мени эскерерсиңер деген ойдо айтып жатат. Кийинки суроо. Ыза кылып, жарыкчылык дүйнөнү карыганда жаш уландай бир гүлдөйт деген ыр саптар акындын кайсы ырынан алынган? А варианты менин күнүм, Б билбейм кандай, В варианты менин ырым, Г варианты эскерме. Албетте бул өтө жеңил суроолор балдар силер үчүн. Сабакты көңүл коюп, жан дүйнөсү менен угуп жаткан, көрүп жаткан окуучулар дароо эле жообун тапты деп ойлойм. Туура жообу менин күнүм ырынан алынган. Акындын менин күнүм деген ырынын акыркы ыр саптары кандай? Кимдин эсинде калды? Бул ыр саптары баарыбыздын эсибизде деп ойлойм. Бар бололу, түгөнбөйлү курдаштар. Узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Бул ыр саптары ар бир кыргыз инсанынын жүрөгүндө орун алган ыр саптары. Ушул ырларда айтылган сыңары бар бололу, түгөнбөйлү окуучулар. Узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Бардыгыбыз ден соолукта, аманчылыкта бар бололу. Бүгүнкү сабактан өзүңөргө пайдалуу, жакшы илим ала алдыңар деп ойлойм. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды Байдылда Сарногоевдун акынга арналган 4 сап ыры менен бүтүргүм келип турат. Биз акындар колдун болсок оң солу, андал кул, ал колдордун ортону. Биз акындар жылдыз болсок көктөгү, андал кул жылдыздардын чолпону. Мына ушул 4 сап ырдын ичинде канчалык терең ой камтылып турат, Мына ушул ырдагыдай силердин дагы ар бириңердин жашоодо оң жана сол болбостон, оңду дагы солду дагы алып жүргөн ортодогу инсандар болушуңарга жана ошондой эле көктөгү жылдыз болуп, анын ичинен чолпон жылдыз болушуңарга тилектешмин. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.